Быйыл өлкөнүн эгемендигинин 32 жылдыгына карата өлкөнүн тагдырын, болмушун аныктап, жаркын келечекке багыттаган өмүрү өрнөк инсандар, көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмерлер Абдый Сүйөркулов, Иса Ахунбаев жана Насирдин Исановго Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык наамы ыйгарылды. Кыргызстандын алгачкы өкмөт башчысы болгон Насирдин Исановдун өзгөчө акшумкар белгиси буга чейин Ошто өткөн салтанаттуу иш-чарада анын жубайына тапшырылган болчу. Ал эми белгилүү мамлекеттик жана партиялык жаратман Абдый Сүйөркулов менен деген адамдар колунан даба тапкан. Борбор Азияда алгачкы жолу жүрөккө операция жасаган гениалдуу хирург Иса Ахунбаевдин акшумкар өзгөчө белгисин мамлекет жетекчисинин колунан анын неберелери алышты. Сегодня очень большой день для нашей семьи всей. Бүгүн биздин үй-бүлө үчүн абдан сүйүнүчтүү күн болуп турат. Чоң атам Иса Ахунбаев жасаган эмгектерин дайыма өлкөсүнө, мекенине арначу. Ал мекени дегенде күйүп турчу. Дайыма биринчи бололу деген тилеги бар эле. Анын эмгеги көз өткөндөн кийин да бааланып жатканы бизди абдан кубантып турат. Биринчи даражадагы Манас ордени менен Ошондой эле жогорку даражадагы Манас ордени учурдун гениалдуу хирургу Сауырбек Жумабековго, мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевга берилди. Ал эми Иса Ахунбаевдин кызы, белгилүү врач Нелли Ахунбаева Курманжандатка ордени менен сыйланса, жазуучу драматург Султан Раевге Данакер ордени берилди. Деги эле бул сапар мамлекеттик сыйлыкка ардым-астым дебей, жасаган эмгектерин милдет кылбай, айлап жылдап эмгегин өтөгөндөр татыганы байкалды. Мен сүйүнгөнүм быйыл bu сапар аябай татыктуу адамдар алды деп ойлойм да, мен алып атканда эмес кеп. Аябай көп жылдардан бери иштеген кишилер алды, мен ойлоймча алар татыктуу алды. Ошондой эле мен экинчи сүйүнгөнүм биздин ушул маданият адабият жагында татыктуу инсандар алды. Ушундай татыктуулар алганда сөзсүз түрдө мындай бир кубаныч болот да, өзүңдүн калемдешиң ушундай бир жогорку даражага көрсөтүлүп атканына. Кудай буйрса жаңы жылда ушул тармакта иштегеним 55 жыл болот. Мен ал жактарда чоң көптөгөн образдар жараткам, ролдорду ойногом, ырчы солистка болуп киргем. Анан жалаң чоң залкарлардын колунан тарбия таалим алып чыккам. Өзүбүзгө тийиштүү милдетибизди аткарып атабыз. Кийинки учурларда Садыр Нурзоевдун инициативасы менен Жашыл мурас программасын ишке ашырууда өзүбүздүн тийиштүү салымдарыбызды кошуп келебиз. Балдарга билим берүү, онаке биздин балдарыбыз юридикалык факультетти бүтүрүп, жашынакай профессияны алып, аны бүт биздин правоохранительный жана правоприменительный органдарга салым кошуп жатышат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө көп эмгек жасадык. Биринчиден биз бүгүнкү күндө биздин окуу жайда бүт иш кагаздары мамлекеттик тилде. Аны өзүңүздөр билесиздер, агрардык багыттагы окуу куралдары бир кезде кыргыз тилинде жок кесе болчу. Бүгүн көп окуу куралдары, илимий эмгектер бүт мамлекеттик тилде жазылып атат. 40 жылга жакын убакыт басма сөз тармагында иштедим, газеталарда иштедим, Иленчи жаш, Эркин тоо, Кыргыз туусу, Ден соолукка миң кеңеш деген кез иштедим. Мен баягы өмүрүмдү журналистикага арнадым да, ушул сөз майданына арнадым да, анан ушул көркөм публистикалык, адабий документалдуу көп китептерди жаздым. Баш аягы 49 китептин автору болдум. Андан тышкары түзүүчү, жооптуу редактор болуп 108 китеп чыгардым. Мен 1974 жылы 17 мартта улуттук кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын биринчи абсолюттук чемпионаты Ош шаарында өткөрүлдү эле. Дөлөн Өмүрзаковдун жарлыгы менен. Ошол абсолюттук чемпионатта улуттук кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын биринчи абсолюттук чемпиону наамын алдым эле. Эмки жылкы 17 март 74 жылы 50 жылдык мааракем. Кыргыз күрөш грек-рим күрөштөрү боюнча Кыргызстандын 18 жолку чемпиону болдум. Кудай кааласа кыргыз күрөшүн өстүрүүгө, өнүктүрүүгө зор салымды коштум. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө эл сыйлаган, калк кастарлаган инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу вазифасын аткаруунун өзү эле чоң сыймык экенин белгиледи. 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чек ара аймагында куралдуу кагылышууда жайкын тургундардын өмүрүн сактап калууда жана эң негизгиси ата мекенчегине душман бутун тебелетпей коргоп калууда берген антына бекем туруп, өмүрүн арнаган Мыктыбек Мурзажанов, Уланбек Улукбеков, Айбек Исманов сыяктуу баатыр жоокерлерибизге ар дайым башыбыз ийип таазим кылабыз. Эрдик медалына татыган ер азаматтарыбыздын аркасынан мекен чегин коргогон баатыр уулдарыбыз чыгаарына толук ишенебиз.